Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан чейректик жат жазуу жазабыз. Кел окуучум, мезгил учкул карачы, сентябрь өтүп, октябрда ноябрга жанашты. Теледен да эжекең да түшүндүрүп сабакты, билимиңди күтөт эми, кайтармын байкайын деп, биринчи чейректин да соңуна келип жеттик. Сабагыбыздын максаты окуучулардын орфографиялык, каллиграфиялык билгичтиктери текшерилет, катасыз туура жана сулуу жазууга умтулушат, кыргыз тилин сүйүүгө тарбияланышат. Бүгүнкү жат жазуубуздун темасы сабакта деп аталат, 21 сөздөн турат. Балдар, бизге белгилүү болгондой, энчилүү аттар дайыма баш тамга менен жазылат, жер суунун, адамдардын аттары. Мисалы, Актан Акылай, бул адамдардын аты. Ал эми Каракөл жер шаардын аты. Балдар, бүгүнкү жат жазууну таза, булгабай, катасыз жазасыңар деп ишенем. Анда эмесе, керектүү окуу куралдарыңарды алып чыгып, кон коюп угуп тургула. Сабагыбызды баштадык. Сабакта. Сабак башталды. Окуучулар тынч отурушат. Калыс жооп берип жатат. Ал жакшы окуучу. Бардык сабактарда активдүү катышат. Өзүн дайыма үлгүлүү алып жүрөт. Мына балдар, мен текстти бир сыйра окуп бердим, эми ар бир сүйлөмүн жай окуп берем. Биринчи сүйлөмдү дайыма абзац менен баштайбыз, эсиңерден чыгарбагыла. Биринчи сүйлөм. Сабак башталды. Сабак башталды. Сабак башталды. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Окуучулар тынч отурушат. Окуучулар тынч отурушат. Окуучулар тынч отурушат. Кийинки жаңы сүйлөм. Калыс жооп берип жатат. Калыс жооп берип жатат. Калыс жооп берип жатат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Ал жакшы окуучу. Жаңы сүйлөм баштамга менен жазабыз. Ал жакшы окуучу. Ал жакшы окуучу. Сүйлөм бүттү. Бардык сабактарда активдүү катышат. Жаңы сүйлөм. Бардык сабактарда активдүү катышат. Сүйлөм бүттү. Бардык сабактарда активдүү катышат. Жаңы сүйлөм. Өзүн дайыма үлгүлүү алып жүрөт. Өзүн дайыма үлгүлүү алып жүрөт. Сүйлөм бүттү балдар. Эми башынан бир жолу окуп берем. Силер тыныш белгилерине көңүл буруп, текшерип алгыла. Сабак башталды. Окуучулар тынч отурушат. Калыс жооп берип жатат. Ал жакшы окуучу. Бардык сабактарда активдүү катышат. Өзүн дайыма үлгүлүү алып жүрөт. Мынакей балдар, бүгүнкү жат жазуубуз ушуну менен аягына чыкты. Катасыз сулуу кылып жазып, телеграм аркылуу жөнөтүп жибергиле.